Эми кафырлар, мушриктер кантип ширк кылышкан? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктердин ширки кандай нерседе болгон дегенде, алымдар айтат, алардын ширки ширкил васайт болгон. Ширкил васайт деген ортомчу кылуу ширк болгон. Кандайча десе, аларда ишеним болгон, биз күнөөкөрбүз, түздөн түз Аллах Таалага ибадат кылууга алсызбыз. Ошон үчүн булар таква, салих адамдар, периштелер, олиялар, ушуларга биз дуа кылсак, ушулар үчүн курбандык чалсак, ушулар үчүн назыр кылсак, ибадаттардын кандайдыр бир түрүнү арнасак, алар Аллахтын алдында кадыр баркы бар, алар бизди Аллах Таалага жакындатат деп ушундай ишенимде ибадат кылышкан. Экинчи максаты эмне болгон? Экинчи максаты кыямат күнү биз тозокко түшүп бараткан болсок, Аллахтын алдында алар бизди шафаат кылып куткарат. Булар эмне? Жакшы адамдар, мага ибадат арнаган буларды кечирип кой деп ортомчу болуп шафаат кылат деген мааниде, ошол максатта ибадат кылышкан. Эми ушул ширкил васайт, ортомчу кылып ибадат кылган ширк, ушул түрү бул куфр, чоң куфрлук, динден чыгарылуучу амал экендигинде алымдардын арасында эч бир талаш жок. Алымдардын баары бир пикирге келишип, ижма түзүлгөн. Ижма дегенде бүткүл ислам алымдары, муштахид деңгээлдеги алымдар бир пикирге келишкендикте ошо ижма деп коет. Ошол бир пикирден кабыл алышкан ушул чоң кафырлык экендигини. Жана 4 мазхабтын алымдары дагы ушул ширкил васайт, ортомчу кылуу бул ширк экендигин 4 мазхабтагы алымдар дагы өздөрүнүн китептеринде баса белгилешип эскерип кетишкен.